Мекенештер саламатсыздарбы? Сиздерди бүгүн биздин кезектеги видеодон көрүп турганымдан аябай кубанычтамын. Бүгүн биздин видео кызыл список дейбизби, кара тизменин списоги дейбизби, предварительный список дейбизби. Кыскасы, мигрант KG сайтынан чыккан 72 миң кыргыз кирген список тууралуу болмокчу. Бул кандай список, кантип кирип калды? Бул список боюнча жаңы жагдайлар жөнүндө айтмакчыбыз. Ошондой эле кантип өзүбүздү текшеребиз, мына ушул жөнүндө болмокчу. Бул список, бул тизме тууралуу аябай көп суроолор бизге келди. Көптөгөн мекенештер кайрылышты. Алардын ар бирине жооп берүүгө тилекке каршы бизде мүмкүнчүлүктөр болбоду. Ошондуктан ушул видеону чыгардык. Мен ойлойм, бул видео баарыңыздар үчүн пайдалуу болот. Ошондуктан бул видеону тизмеге кирип калган жакын дос туугандарыңыздар болсо, аларга жөнөтүп коюңуздар. Ошондой эле ушул видеого көбүрөөк лайк басабыз. Мен ойлойм, бул видеону канча көп адам көрсө, ошончо көп адам өзүнө пайдалуу кеңеш алмакчы. Мат мекенеш, эгер сиз биздин Telegram каналда каталбаган болсо, жок болсоңуз, анда мен сизге биринчи кезекте айтып кетерим. Комментарийде жана описанияда турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга катталып коюңуз. Биздин Telegram канал жөн гана реклама чыга турган Telegram канал эмес. Бул биздин мигранттардын, жалпы кыргыз мигранттарынын онлайн бирикмеси. Азырынча онлайн, кийин барып дагы өнүгөбүз. Бул Telegram каналда сиз өзүңүздүн идеяларыңыз менен бөлүшүшүңүз мүмкүн, өзүңүздүн сурооңузду берип, мекенештердин жооп алышыңыз мүмкүн, жана ошондой эле түз эфирде биздин юристтерден акысыз кеңеш алышыңыз мүмкүн. Андыктан чамдаңыз, комментарийде турган жана описанияда турган ссылка аркылуу Telegram каналга активдүү кошулабыз. 72 миң кыргызстандык кирген тизме кайдан пайда болду, кантип чыкты, ким жөнөттү? Бул тизмени биздин Тышкы иштер министрлигине Россиялык кесиптештери тарабынан жөнөтүлгөн. Алардын айтышынча, ушул 72 миң кыргызстандык тизмедеги жакын арада пайда болуучу мигранттардын реестрине кирип калышы мүмкүн. Мигранттар кире турган реестр кандай реестр экенин биз силерге мурунку видеодо азын улак айтып кеткенбиз. Ал реестрге кирген адам, мындайча айтканда, экинчи сорттогу адам болуп калат. Мына жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдөн ажырайт. Алардын эң негизгиси болуп, кайсыл жерде жүргөндүгү тууралуу отчет берип туруш керек болот, жана кайсыл жерде жүргөнү сим карта аркылуу МВД тарабынан карап турат, көзөмөлгө алынат. Бул бир, жана банк карта ача албайт, жана айдоочулук кубулукта ала албайт. То есть машина айдаганда мүмкүнчүлүк жок болот. Бул бир гана чекеси, мындайча айтканда. Мындан башка да көптөгөн запреттер коюлган. Бул тизменин маңызы эмнеде? Жаңы мыйзам күчүнө киргенче өздөрүнүн документтерин туралап легалдашууга мындай эскертүү. Бул эскертүү берүүчү тизме гана. Урматтуу мекендеш, эгер сиздин аты жөнүңүз ушул 72 миң Кыргызстанда кирген тизмеде бар болсо, анда сиз биринчи кезекте паникага калдырбаңыз. Биринчи кезекте сиз эстегенге аракет кылыңыз, кайсыл жерде мыйзамды буздуңуз. Мүмкүн сизде эмгек келишим жок, трудовой договор. Же Сахаровадан өтпөгөнсүз, Москвадагыларды, медобследованиеден. Же бармак издерин тапшырбагансыз. Же болбосо регистрацияңызды күбөнүү жерден саткансыз. Мына ушул жана башка жагдайларды сиз 5 февралга чейин оңдоого, легалдашууга мүмкүнчүлүк бар. Кантип кирди чыкты кылабыз бардыгыбыз. Кыргызстанга барып келебиз же Казакстанга өтүп келебизби? Бул сиздерге кийинки этапка, аябай оорлошо турган этапка, сизди өзүңүздү Москвада эркин сезүүгө жол берет. Ар кимде ар кандай учет катталышы мүмкүн. Эң башкысы легалдашууга аракет кылыңыз. Ошол кетирген мыйзам бузууларды оңдоого аракет кылыңыз. Көптөгөн биздин ошол тизмеде бар мекендештер өздөрүн текшертип чыгышса, көпчүлүгүнүн документтери таза. Дээрлик 72 миң кыргыздын ичинен бир 40 миңи документи таза, легалдуу, официально иштеген, жашаган жерине регистрация койгон биздин мекендештер болуп калышы дагы ыктымал. Себеби ошондой ушулар катталууда. Бир мекендешибиз өзүн ошол списоктон көргөндөн кийин эле дароо ошол учурда жакынкы МВД отделениясына барган. Ал жерге барып маселени белинен коюп, айтыптыр, мен эмнеге ушундай списокко кирдим, мен баардык документим жакшы болсо деп сураганда, полиция кызматкерлери кайсы список жөнүндө, эмне жөнүндө сөз болуп жатканда түшүнгөн эмес. Кыскасы, ал мигранттын документтерин текшеришип, сизде баары жайында, үйүңүзгө бара бериңиз деп жолго салышкан. Ошондуктан өтө кабаттыр алууга мен ойлойм эрте, бирок документтерди жакшылап карап, текшерип, өзүңүздөр да бир сыйра каратып коюңуздар. Себеби миграциялык абал аябай оорлошууда. Кече жакында Госдуманын спикери Тышкы иштер министрине Орусияны айтты. Жакынкы партнерлор
колу коңшуларга, кесиптештериңерге айткыла, миграциялык закондор бизде катаалдашты деп. Бул дегени биздин Орто Азиялык Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандын министрлерине кабар бергиле деген эле кеп, то есть бизге. Эмне кылышыбыз керек, кымбаттуу мекендештер? Азыртан баштап документтерди турлаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине кайрылат элем. Бул 72 000 Кыргызстанда кирген тизме кандай тизме? Мына ушул тизме тууралуу официалдуу түрдө түшүндүрмө бербесеңиздер, сайттар аркылуу, өзүңүздөрдүн массалык маалымат каражаттары аркылуу таратпасаңыздар, мигранттар ар блогердин оозун карап кыйналды. Ар кимиси ар кандай маалымат таратып жатышат. Кээ бири дүрбөлөңгө салат, кээ бири там өздөрүнүн махинациялык иштерин аракет кылып, мошенниктер чыгат арасынан. Ошондуктан мекендештердин атынан, мигранттардын атынан баары ошол консулдук кызматтын, миграциялык кызматтын өкүлдөрүнө, кызматкерлерине, элчиликтин кызматкерлерине суранып кетилем. Ушул тизме тууралуу официалдуу маалымат элге бергиле. Кымбаттуу мекендеш, мен ойлойм, эгер ушул видеону сиз тааныган МИД кызматкерине, консулдук кызматка жөнөтүп коесуздар жана бул видео өзүнүн адресине жетет, мен ойлойм, жакын арада биз ушул тизме тууралуу мамлекеттик органдан так маалымат алабыз. Жогоруда айтылган маалыматтар, историялар бул ошол биздин Миглайф Telegram каналынын юристи, биздин Миглайф блогунун юристи Мирлан Токтобековго келген адамдардын учурларынан алынды, реалдуу учурлардан алынды. Мирлан Токтобековду таанып калдыңыздар. Биздин Telegram каналда түз эфирде биздин мекендештерге акысыз консультация берет. Консультация алуу үчүн сиздер ошол акысыз консультация алуу үчүн сиздер ссылка аркылуу Telegram каналга кириңиздер. Жана ошондой эле, эгер сиздин сурооңуз аябай тез жооп талап кылса, срочный болсо, анда сиз Мирлан Токтобековго комментарийде жана описаниядагы ссылка аркылуу биздин форма сайт аркылуу запись болсоңуз болот. Запись болгондон кийин Мирлан Токтобеков сизге өзү связга чыгып WhatsApp'тан жооп бермекчи. Урматтуу мекендештер, азырынча бүгүнкү айта турган кеп мына ушулар. Эң башкысы документтерди турлайбыз, көчөдө ашыкча жүрбөйбүз, арак ичпейбиз көчөдө. Мүмкүн болушунча полиция кызматкерлери менен тартышпаганга аракет кылыңыздар. Буларга аябай көп мүмкүнчүлүк берилди, воля берилди мындай айтканда. Ошондуктан эң жакшысы абалдан мындай минималдуу риск, минималдуу утрата менен чыкканга аракет кылыңыздар. Кийинки видеодо жолугушканча сак аман туруңуздар.